2021 жылы 11 айдын ичинде жол кырсыгынан 780 адам каза болуп, 10 000 киши жабыр тарткан. ИИМдин былтыркы маалыматы боюнча жол транспорт кырсыктарынан келтирилген чыгым 12 миллиард 761 миң сомду түзгөн. Мындай кырсыктардан жабырлангандардын 30% айдоочулар болсо, 70% жүргүнчүлөр. Республиканын аймагында 5 айдын жүзүндө жол кырсыктары былтыркы жылга салыштырмалуу бүгүнкү күндө 7,6%га төмөндөп атат. Тагыраак айтканда, былтыр 2700дөн ашуун жол эрежеси жол кырсыгы катталган болсо, быйыл ошол көрсөткүч 2500 жол кырсыгы катталды. Бул салыштырмалуу 7,6%га төмөндөп атат. Ал эми ошол жол кырсыгынан каза болгондордун саны бүгүнкү күндө 14,1%га төмөндөп атат. Жол коопсуздугу башкармалыгы жол кырсыктарынын негизги себеби айдоочу ылдамдыкты ашыраак айдагандыктан болуп жатат дейт. Жүргүзүлгөн статистикалык маалыматтарга таянсак, эң негизги бир алдыңкы себептери бул унааны ылдамдыктан ашыкча айдагандыгынан болуп атат. Ошол эле учурда коопсуз аралыкты сактабагандыгы үчүн, унааны каршы тилке чыгып айдагандыгынан келип чыгып атат жана ошол унааны масабалда, алкоголдук ичимдиктерди ичип айдаган учурлары бүгүнкү күндө эң негизги себептери болуп аныкталып атат. Кыргызстанда жылына 1000 жакын адам айдоочулук күбөлүк алса, ошончо адам жол кырсыгынан набыт болуп келет. Бул айдоочулук күбөлүк айдоочунун айдоо чеберчилигине кепилдик бербей турганын айгинелеп турат. Кыргыз Республикасынын аймагында баардыгы 272 автомектеп бар. Анын ичинен 193 мектеп текшерүүгө алынды. Жана жакынкы арада ошо калган мектептерде текшерүүгө алынат. Ошол 193 мектептин текшерүү кезинде 198 эскертмелер берилип, жана 284 беренен биринчи бөлүгүнүн негизинде 19 протоколу түзүлдү, жана ошол 284 беренен экинчи бөлүгүнүн негизинде 44 бузуу протоколдор түзүлүп беришти. Баардыгы болуп бүгүнкү күндө 1,185 миң сомго айып пулдар салынды. Андан тышкары ошол мектептерди текшерүү маалында ар кандай ошо лицензиялык талаптарга жооп берген негизинде 18 автомектеп иштерин токтотуштук. Анткени ошо лицензиялык талаптарга жооп бергендигине байланыштуу. Медициналык социалдык экспертиза борборунун маалыматы боюнча акыркы 3 жылда жол транспорт кырсыгынан 1131 адам төөлүк майып болуп калса, алардын 63-ü жаш балдар. Орто эсеп менен жылына 350дөн ашык адам жол кырсыктарынан улам эмгекке жараксыз болуп калууда. Асель Романкул кызы, Кыргыз туусу басма үйү.